Allah Taala ушундай кылып жараткан, аялдар эркектерди өзүнө тартуучу кылып жараткан. Аялдардын туруусу эркекти өзүнө тартат. Эгер андай болбосо, эркектер такыр аялдарга көңүл бурмаган эмес. Эгер ошондой болбосо, себеби тытынып иштеп жүрө берет. Аялды Аллах Таала ошондой кылып жараткан, эркектерди өзүнө тарта турган. Ошон үчүн жолук салынууга, өзүнөн бир аз жамынып жүрүүгө, болсо эркектердин баары жинди болуп кетет. А жинди болуп барып туруп оорулуу болот. Европада көрүп атасыңар, азыр 18, 19, 20 жаштагы балдар, эркектер уже импотенция менен күчүп атат. Эмнеге? Аялдар ачык жүрөт. Ачык жүргөндө дагы чегине жетип ачыкта жүрөт. Эркектер ошону карай берет, болду. Көз менен, биз ошон үчүн көздү сактоо негизги нерсе го исламда. Баягы исламдын жолун кармагандыктан уже аяктап төрөлүү 0%ге кетип атат. Үй бүлө куруу 10%-ин тегерегинде экен. Жөн эле жашай беришет экен. Анан кийин 1-2 жылдан жакпай калса, анан кетип кала берет экен, болду. А нике кыйылгандан кийин, ЗАГСка тургандан кийин мал мүлк бөлүнүш керек деген түшүнүктөн качышат экен дагы. Мал жашоосу да. Демек ушинтип адамдарга акырындан түшүндүрүп, ислам мындай нерсе, ислам ошон үчүн биз аялдар ушундай, биз ушундай кылып жараткан, бизди сулуу кылып жараткан. Анан биз ушуну кийинбесек, анда коомго зыян беребиз. Күмөндөр Абылов интервьюсунда берди да, бирөөлөр минивка кийип жүргөн болсо, сага эмне кылып атат? Сен ага аралашпа деди. Жок, мага зыян берип атат. Эркектерге зыян берип атат. Кандай зыян берип атат? Буякты карасаң деле жылаңач аял, буякты карасаң деле жылаңач, алдың аркаң карасаң деле жылаңач аял, асманды карап жүрөсүңбү? Демек коомчулукка зыян болуп атат. Оору. Ошондон эркектердин зинага баргандыгы, зомбулукка баргандыгы бардыгы ошондон. Себеби шахваты күчөйт, анан бир нерсе кылыш керек да. Анан чоңураак кыздарга мүмкүнчүлүгү жетип, анан кийин жаш кыздарга неме болот? Күчү жетет ага. Анан ошондон педофилия, башка нерселер ошондон болот. Ошон үчүн коомго зыян келтирбейм деген адам жолун салыш керек. Уяттуу жерин жабыш керек. А эркектер колунан келишинче көзүн сактаса, коом илгери билесиңерби, 80бай, 90бай дегендер болгон. Азыр 20 жаштагылар үйлөнө албай жүрөт. 30 жаштагылар үйлөнө албай жүрөт. Демек, коомчулуктагы аялдардын орду бул ошол коомго зыян бербөө. Аялдардын жолугун салынып, сонун тыкан болуп жүргөндүгү эркектерге болгон жардамы да. Келечекте ошол эркектер анан баатыр эркектер болот. Баардыгы ачык жүрсө, эркектерге жөнөкөй эле нерсе болуп калат экен да. Кызыгуу жок болду, анан баардыгы ооруга болушат. Ошон үчүн жолук салынуу бул коомду сактоонун бирден бир нерсеси. Мысык ооба кыйналасыңар, бирок ошого агаңар, атаңар, күйөөңөр шарт түзбөшү керек.